саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Кырдаалга байланыштуу биз Авиан 85 программасы боюнча онлайн окуп жатабыз. Азыр 5 формация 5тен бери сабакта отурабыз. Сабакка катышуулар жакшы. Студенттердин баардыгы активдүү катышууда. Бул жерден практикалык сабактын материалдары жөнөтүлдү. Баарыбыз жөнөтүлгөн тапшырмалар боюнча жоопторду жазып, кайра WhatsApp аркылуу же ушул Avian 85 аркылуу жөнөткөнгө аракет кылабыз. Оор суроолор болсо онлайн аркылуу суроолорду жөнөтүп жатышат. Ал жактан кайтарым байланыштардын кээ биркилери WhatsApp аркылуу дагы келип жатат. Сабактарыбыз эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Сабактарыбыз жогорку деңгээлде өтүп жатылат десем. Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз Өзбек университетинин табигый педагогикалык факультетинин табигый илимдер окутуунун усулу кафедрасынын окутуучусу Калмырзаева Рахиля Шадыбековна. Биз ошол бүгүнкү күндө өлкөдө түзүлүп жаткан кырдаалга байланыштуу балдар, студенттер менен ушул онлайн сабактарды активдүү түрдө өтүп жатабыз. Биз бүгүн ушул бекитилген жадыбал боюнча ЭНО Г19 тайпасы, география группасы, картография предмети боюнча бүгүн сабак өтүлүп атат. Бул боюнча мына студенттер бүт онлайнда отурушат. Азыр баардыгы бул активдүү түрдө өтүлүп жатат. Азыр мен балдардын баардыгына тапшырмаларды, бүгүнкү лекцияны бердим. Картография предмети боюнча бүгүн биз майда масштабтуу карталар деген теманы бердим балдарга. Булар мына балдарга бүт түштү. Булар ушул тема боюнча окуп, өздөрүнүн түшүнбөгөн суроолоруну жазып, менден жооп алып атышат. Башкача айтканда бизде кайтарым байланыштар активдүү түрдө жүрүп жатат. Урматтуу студенттер, бүгүн мен формация 3.1.17 тайпасына организация экономика формация сабагынан номер 26 практиканы жөнөтүп атам. Азыр сайтка кирип, годду выбираем. 2020 yıl семестр, летняя, дисциплина, организация экономики формации, группа 3.1.17, форма контроля, экзамен. Мына жерге кирдик, мына группага. Мына жерден 26 практика. Называется это «Основы фармацевтического маркетинга. Реклама в системе фармацевтического маркетинга» деген тема. Студенттер ушул теманы окуп, конспект кылып жазып, анан менге окудум, эжеке конспект жаздым деген маанидә сообщение жөнөтүп койсуңар.